Достор, мен өзүмдүн Птицевод оюнуна кирдим. Киргенден кийин бул оюн тууралуу негизи мурунку видеолоруман обзор кылгам. Ага дагы ссылканы описанияга калтырып коем. Бүгүнкү видеомдо мен бул сайттан акчаны жөн гана чыгарбастан, статистиканы жөн гана көрсөтпөстөн бир сире обзор кыла кетейин. Бул жерден акча табуу үчүн биз күнүнө могу тооктордон алышыбыз керек. Ал тоокторду 3 жол менен 4 жол менен алууга болот. Биринчиси разбей яйцо деген. Муну эми бардыгыңыздар эле билет болушуңуздар керек. Басасыздар, разбить дегенди басасыздар дагы. Могулну басып бүтүрүшүңүздөр керек. Эң эле бат жолу бул 20 секундка кликерди улучшайт этүү аркылуу. Азыр сиздерге көрсөтүп берейин. Көбүнчөсү ушуну түшүнүшпөптүр. Эгерде именно ушунусун көбөйтүп алып анан жанагы кликерди бүтүрсөңөр, анда батыраак бүтөт. Бул видео рекламалар где-то 30 секундтан 40 секундка чейин болот. Кээ бирлери даже 5 секунддук эле рекламалар чыгып калышы мүмкүн. Мына күтө туралы. Реклама бүткөндөн кийин четте турган X деген кнопканы басабыз дагы бат-баттан баскыласак болот, достор. Ушуну канчалык бат бүтүрсөңөр ушунчалык эрте бүтөсүздөр, достор. Канчалык бат-баттан баскыласаңыздар. Мындай азыркыны неметкенден ар бир басканга 100дөн кете баштайт. Бирок ал 20 секундка чейин созулат. 20 секунд бүткөндөн көргөнүңүздөрдөй бирден эле кетет. Мына бул биринчи способ, тоок алуу. Бир тоок алганда сиздерге момундай баксы дегенден берилет. Жана ошондой эле ал тоогуңар бул жерден өзүнчө монеталар тап келип турат. Ал эми экинчи способ болсо бул колесо фортуны. Бул жерден анда-санда бир тоок түшүп калышы мүмкүн. Колесо фортунуну 6 саатта бир айлансаңыздар болот, күнүнө 4 айлансаңыздар болот. Жана ошондой эле 50 бакска анан 200 монетага айлансаңыз болот. Мен азыр 200 монетага айланып көрсөтөйүн. Бакстарды коротпой эле койсоңуздар, ал акча чыгарууга өтө керектүү болот. Балким түшүшү мүмкүн, балким түшпөй калышы мүмкүн. Мына достор, мага 50% корм түштү. Корм түшкөн дагы жакшы. Мына ушундай. Ал эми үчүнчү способ бул рефералдардан. Ар бир активный рефералга биринчи уровендеги бирден тоок берилет, анан 100 бакс берилет. Мына мен көрсөтүп кетейин. Награда деген жерге кирип, ушул жерден көрсөңүздөр болот. Сиздер эмнелерди каяктан алгансыздар. Мына получено баксов от реферала деп чыгып калды могу. Ушул үчүнчү способ. Ал эми төртүнчү способду көрсөтө кетейин. Төртүнчү способ бул разбей яйцо 2 деген оюнун көчүрүп аласыздар өзүнчө. Бул мунун ичинен дагы жанагындай эле кликерди бүтүрүү аркылуу сиз өзүңүздөрдүн оюнуңузга бир тоок алсаңыз болот. Мына бул дагы точно жанагындай эле 20 секундка видео көрөсүздөр. 20 секундка 100дөн кеткендей алып, мына ушундай жеңил рекламалар болушу мүмкүн. X басасыздар дагы мундагы бат-баттан баскылап бүтүргөнгө аракет кыласыздар. Көбүнчөсү могул кликерди 5 немеге эле көбөйтүп, анан роботту көбөйтүп алышат экен. Андайдын кереги жок. Ушундай эле ушул кликер менен эле, ушул көбөйтүү менен эле сиздер бат жарып алсаңыздар болот. Мына тоокту алуунун ушундай 4 жолу бар. Анан ушул ар бир алган тоокко 100дөн бакс берилет. Ал бакстар акча чыгарууда керектелет. Ошон үчүн күн сайын кирип 2ден тоокту сөзсүз алып коюп турсаңыздар болот. Жана ошондой эле бул жерде астынан бонус берилет. 7 күн подряд кирсеңиздер бир тоок, анан 100 бакс берилет. Ал эми 1 ай толук күндө кирсеңиздер бир утка деп турат, өрдөк, анан 1000 бакс берилет. Мен аны алгам көргөнүңүздөрдөй. Эми бул жерде монеталарды кантип чогултабыз? Мына могу птица деген вкладкага кирсеңиздер болот, новости деген ар жагындагы. Ушул жерден сиздердин птицаңар, курицаңар сиздерге саатына
Атай канчалык курицаңар көп болсо ошончолук көптөн яйцо алып келет, жумурткаларды. Жана ошондой эле ошончолук көп корм кетет да. Мына монеталарды ушул жактан тапсаңыздар болот. Мына мен, например, собирать кылып туруп, ушинтип ар бир кылган действия үчүн сиздерге реклама чыгып турат. Анан муну ушинтип собрать кылып аласыздар дагы. Могу склад деген жерге барып, ушуну продать кыласыздар. Ошондо ал сиздердин монетаңыздарга кошулуп калат. Мына достор, мен сиздерге кантип монеталарды алыш керек экенин үйрөттүм. Эми сиздерге кантип баксы, момундай долларга окшош валютаны алыш керекти көрсөтө кетейин. Ал үчүн сиздер момундай пчеловод деген оюнду көчүрүп алсаңыздар болот кошумча. Мына бул жерге кирериңиздер менен бул жерде деле жанагындай эле разбей соты деген жерге киресиздер. Бесплатных 200 ары берилет экен, ошону разбит кылып алып эле ушул кликерди жанагы эле способ менен жарып бүтүрүшүңүздөр керек. Ошону жарып бүткөндө сиздерге бир ары анан 100 бакс берилет жанагындай. Биз ошол баксты өзүбүздүн стевод деген аккаунтубузга чыгарып алсак болот. Анан көрсөтө кетем чыгарып. Мына көргөнүңүздөрдөй 20 секундка жанагындай 100дөн кеткендей болуп калды. Бул жерден ошентип бат-баттан баскылап эрте бүтүрсөңүздөр болот. Бул күнүнө где-то бир аз эле убактыңарды алат. Где-то бир күнүнө 10-15 мүнөттөн эле кирип койсоңуздар болот. Мына 85 000 болду. Ушинтип бат бүтүрсөңүздөр болот. Бул жерде андан сырткары арын алуу жанагындай эле эмеден алсаңыз болот, колесо фортунадан. Мына достор, реклама да бүттү. Азыр закрыть дегенди басам. Мына колесо фортуна айланып, бизге түшкөн призди берет азыр. Мына бул жерден дагы ары түшпөй калды. Бул жерден да ушундай эле момундай монетадан чогултасыздар дагы. Могу история деген жерге кирип, азыр мен өзүмдүн птицеводдон балансымды карайын. 9395 экен. Азыр бул жерден 2000 жетон отправка кылам. Муну эле басып коем, болду. Жетону успешно деп калды. Ар бир кетирген сайын сиздерге минимальный кетирүүчү жетон көбөйүп турат. Мисалы азыр 5000 болуп калды. Мына 9395 болуп турабы азыр? Где-то 11 000 дегенде болуп калыш керек. Оюндан чыгып, кайра кирип көрөйүн. Мына көргөнүңүздөрдөй 11 395 болуп калды. Мына бул жерден ушинтип баксты дагы монетаны дагы таап алсаңыздар болот. Эми бул жерден калькулятордон эсептеп алсаңыздар болот. Менде бир айда күнүнө 2ден ала турган болсоңуздар 60 ток болот. Ошону менен күнүнө 3 рубльдан айына 100 рубльдан тапкандай кылып алсаңыздар болот экен бир айда. Азыр птица деген жерден көрөйүн. Менде азыр 28 ток, 5 өрдөк болду. Көргөнүңүздөрдөй. Эми могул эң акыркы жерди көрсөтө кетейин. Мен сиздерге бул оюндун ссылкасын описанияга калтырып коем, ошол жерден алсаңыздар болот. Ал эми могу эң акыркы жерден сиздер билбей жаткан сурооңуздар болсо ошол жактан карасаңыздар болот. Баардык суроого жооптор бар. Мына мисалы акча чыгаруудан кандайдыр бир проблемаңыздар болсо ушул жерден көрсөңүздөр болот. Эми сиздерге акча чыгарууну көрсөтө кетейин мен. Ал үчүн биринчи Payer кошелегима кирейин, кирип балансты көрсөтөйүн ушул жактан. Мына достор, мен Payer кошелегимде 75 рубль бар экен. Эми артка оюнга кирем. Биринчи Payer кошелектин адресин копировать кылып алалы. Анан кийин ушул жерден
награда деген жерге киребиз, перевод деген жерге киребиз. Бул жерден дагы жанагындай эле канчалык көп акча чыгарсаңыздар ошончолук минимальный вывод ошончолук көбөйөт. Мен азыр минимум азыр 500 болуп калыптыр. Азыр мен 4040 рубль чыгарып көрөйүн. Перевести дегенди басам жөн гана. Ушинтип реклама чыгат. Рекламаны күтө турайын. Бул жерден акча негизи автоматтык түрдө келет. Азыр дароо эле келгенин көрсөтөм. Мына биринчи балансын терип карайын. Көргөнүңүздөрдөй 7395 бакс калды. Эми Payer кошелегима кирейин. Бул жерден келбей атат. Анда сиздерге азыр келери менен видео алып салайын. Мына достор, могул жерден завершено деп чыгып калды 40 рубль деп. Азыр бул жерге кирип эми обновление кылайын. Мына 40 рубль жаңы эле келип түштү. От птицевода деп чыгып калды. Муну астыңкысын көрсөңүздөр болот. Мына достор, бул оюн ушинтип акча тапсаңыздар болот. Пассивный доход кылып алсаңыздар болот өзүңүздөргө. Күнүнө болгону 15 минуттай кирип коесуздар. Мен сиздер менен ушуну коштошмокчумун. Анда эмесе кошкула достор.